21 bölüm. Түштүк тарапта жашаган Канаан падышасы Аратта Исраил элинин Атаримге барчу жол менен келатканын угуп, аларга каршы согуш ачып, алардан бир нече кишисин туткунга алды. Ошондо Исраил эли Теңирге мындай деп убада берди: "Эгерде бул элди менин колума салып берсең, анда булардын шаарларын талкалайм." Теңир Исраил элинин үнүн угуп, Канаандыктарды анын колуна салып берди. Исраилдыктар аларды шаарлары менен кошо талкалап жок кылышты. Ошондуктан ал жерди Хорма деп аташты. Эдом жерин айланып өтүш үчүн алар ортосунан Кызыл деңизге карай кеткен жол менен жөнөштү. Жолдо элдин чыдамы кете баштады. Алар Кудайга каршы, Мусага каршы мындай деп наалышты: "Бизди Мисир жеринен чөлдө өлсүн деп алып чыктыңар беле? Анткени бул жерде нан да, суу да жок. Бул жарыбаган тамак көңүлүбүзгө тийди." Ошондо Теңир элге уулуу жылаандарды жиберди. Алар Исраил уулдарын чагышты. Ошондо алардын бир тобу өлдү. Анан эл Мусага келип мындай деди: "Биз Теңирге жана сага каршы сүйлөп күнөөгө баттык. Теңирге сыйынчы, ал жылаандарды жоготсун." Ошондо Муса эл үчүн сыйынды. Теңир Мусага мындай деди: "Жезден жылаан жасап, шыргыйга кадап кой. Жылаан чаккан киши аны бир караса эле тирүү калат." Муса жезден жылаан жасап, шыргыйга кадап койду. Жылаан чаккан киши жез жылаанды карап тирүү калып жатты. Исраил уулдары жолго чыгып, Оботко келип токтошту. Оботтон чыгып, Жей Абаримге келип токтошту. Ал күн чыгышта Мааптын каршысындагы чөлдө жайгашкан. Ал жерден чыгып, Зерет өрөөнүнө келип токтошту. Ал жерден чыгып, Арнон суусунун Аморлуктардын чегерасына кирбеген жагындагы чөлгө келип токтошту. Анткени Арнон суусу Маап менен Аморлуктардын ортосунда жаткан Мааптын чегерасы болчу. Ошондуктан Теңирдин согуштары китебинде мындай деп айтылган: Кызыл деңиздеги Байып жана Арнон суулары, алардын Шебет арга түшкөн жогорку башаттары Маап менен чектешип турат. Ал жерден Бейирге бет алышты. Теңир Мусага: "Элиңди чогулт, мен аларга суу берем" деп айткан кудук ушул. Ошондо Исраил мындай деп ырдады: "Тол, тол кудук, ал жөнүндө ырдагыла. Бул төрөлөр жана эл башчылар өздөрүнүн мыйзам таяктары менен казган кудук." Бул чөлдөн чыгып Матанга бет алышты. Матандан Нахалиэлге, Нахалиэлден Бамотко жөнөштү. Бамоттон чыгып Маап жериндеги Пизги тоосунун чокусундагы чөлдү караган айга жөнөштү. Исраил Аморлуктардын падышасы Сихонго мындай деп айттырганы элчилерин жиберди: "Мага сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Эгин талааларың менен жүзүм-зарларыңды аралап өтпөйбүз. Кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Жериңден падышанын жолу менен гана өтүп кетебиз." Бирок Сихон Исраил уулдарына өз жери аркылуу өтүүгө уруксаат бербей койду. Ал өзүнүн элин чогултуп, чөлдө Исраил элине каршы чыгып, Жааска чейин келип, Исраил эли менен салгылашты. Исраил аны кылычы менен кыйратып, Арнондон Жабокко чейинки, анын Амондуктардын чегерасына чейинки жерлерин басып алды. Анткени Амондуктардын чегерасы бекем болчу. Ошентип Исраил ушул шаарлардын баарын ээлеп алды. Исраил Аморлуктардын баардык шаарларында, Кешпондо жана ага караштуу баардык шаарларда жашап турду. Анткени Кешпон Аморлуктардын падышасы Сихондун шаары эле. Ал Мааптыктардын мурунку падышасы менен согушуп, анын Арнонго чейинки жеринин баарын тартып алган. Ошондуктан ырчылар мындай деп ырдашат: "Кешпонго келгиле, Сихондун шаарын кайрадан кургула, тегерете бекемдегиле." Анткени Кешпондон чыккан от, Сихондун шаарынан чыккан жалын Ар Маапты жана Арнондун бийиктиктерин ээлеп жаткандарды жалмады. Маап, сага кайгы, Кемош эли кыйрадың, уулдарың качып жөнөштү, кыздарың болсо Амор падышасы Сихондун туткуну болуп калышты. Биз аларды жебе менен кыйраттык. Кешпон Дибонго чейин кыйрады. Биз аларды Мейдебан жанындагы Нопахка чейин кыйраттык. Ошентип Исраил Аморлуктардын жеринде жашап турду. Муса Жазерди көрүп келүүгө киши жиберди. Анан алар ага караштуу айыл кыштактарды басып алышты. Ал жерлерде жашаган Аморлуктарды кууп чыгышты. Анан артка кайрылып, Башанды көздөй жөнөштү. Ошондо Башан падышасы Ок бүт эли менен аларга каршы чыгып, Эдрейдин жанында салгылашты. Ошондо Теңир Мусага: "Сен андан коркпо, анткени мен анын өзүн, бүт элин, бүт жерин сенин колуңа салып берем. Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, муну да так ошондой кыласың" деди. Ошентип Исраилдыктар анын өзүн, уулдарын, бүт элин бирин калтырбай кыйратышты. Анын жерлерин ээлеп алышты. 59 забур. Ырчылар тобунун башчысына Шушан Эдут күү аспабы менен үйрөнүү үчүн Дөөттүн жазган забуру. Бул забур Дөөт Месопотамиялык Сирия жана Собалык Сирия менен согушканда, аскер башчы жояп кайрылып келе жатып, туздуу өрөөндө 12.000 Эдомдукту кыйратканда жазылган. "О Кудай, сен бизден баш тарттың.
бизди талкаладың, бизге каардандың, эми бизге кайрыл. Сен жерди титиретип аны кыйраттың, эми бузулган жерлерди оңдо, анткени ал титиреп жатат. Сен өз элиңдин башынан оор күндөрдү өткөргөнгө жол бердиң, бизди баш айланта турган шарабыңа тойгуздуң. Кудайдан корккондорго тууңду бер, алар аны чындык үчүн көтөрсүн. Сенин жакшы көргөндөрүң куткарылсын. Мени өзүңдүн оң колуң менен сакта, мени ук. Кудай өзүнүн ыйык жайында мындай деди: жеңишке жетем, Шекемди бөлөм, Сукот өрөөнүн өлчөйм. Гилад жергеси да, Менаше жергеси да меники. Эпрайым менин башымдагы туулга, Жүйүт жергеси менин бийлик таягым. Маап жергеси менин бут жууй турган чылапчыным. Эдом жерине өтүгүмдү сынам, Пелишти жерин жеңип, салтанат менен чыгам. Ким мени бекем чептүү шаарга киргизет? Ким мени Эдом жерине жеткирет? Ал бизден баш тарткан Кудай сен эмес белең. Биздин аскерлер менен согушка чыкпай койгон Кудай сен эмес белең. Бизге кысталышта жардам бер, анткени адамдын жардамы эч нерсеге жарабайт. Кудай менен күч көрсөтөбүз, ал душмандарыбызды жерге сулатат. 60 забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспап менен дөөттүн забуру. Кудай, менин зарымыңыма кулак сал. Сыйынуумду ук, жүрөгүм кайгыга чөгүп жаткандыктан мен сени жердин түбүнөн чакырып жатам. Мен чыга албай турган аскага чыгар мени. Анткени сен менин баш калкалаар жайымсың. Сен менин душмандан коргогон күчтүү коргоочумсуң. Мен сенин үйүңдө түбөлүк жашайын. Сенин канатыңдын астында тынчалайын. Анткени сен, Кудайым, менин убадамды уккансың. Сенин ысыңыңан корккондорго үлүш бергенсиң. Падышанын күндөрүнө күн кош. Анын жылдарын укумдан тукумга узарт. Ал Кудайдын алдында түбөлүк болсун. Аны өзүңдүн ырайымың жана чындыгың менен сакта. Ошондо мен сенин ысымыңды түбөлүккө даңктап ырдап турам. Убадаларымды күн сайын аткарып турам. О Ашур, менин каарымдын таягы, анын колундагы таяк менин каарым. Мен аны кудайсыз элге каршы жана мени каарданткан элге каршы жиберем. Мен ага ошол элди талаптоноону, олжолоону жана көчөдөгү баткактай тебелеп тепсөөнү буйрук кылам. Бирок ал мындай деп ойлобойт, анын жүрөгү башканы ойлойт. Анын жүрөгүндө бир топ элдерди кыйратуу, жок кылуу. Анткени ал мындай дейт: падышалардын баары менин төрөлөрүм эмес бекен? Кално Каркемиште эмес бекен? Хамат Арпатта эмес бекен? Самария Дамаскта эмес бекен? Менин колум буркандары Иерусалим менен Самарияныкына караганда көп болгон бутпарас падышачылыктарды ээлеп алды. Анан мен Самарияга жана анын буркандарына кылганымды Иерусалимге жана анын жасалма кудайларына кылбай коймок белем. Теңир өзүнүн бардык иштерин Сион тоосунда жана Иерусалимде бүтүргөндөн кийин Ашур падышасынын текебер жүрөгү жеткен ийгиликти жана жогору караган көздөрүнүн менменсингендигин көрөм дейт. Ал: мен муну өз колумдун күчү менен, өз даанышмандыгым менен кылдым. Анткени мен акылдуумун. Элдердин чегарасын жылдырып жатам. Алардын казына байлыктарын талап тоноп жатам. Дөөдөй болуп тактарынан кулатып жатам. Менин колум элдердин байлыктарын уяны тартып алгандай тартып алды. Уяларда калган жумурткаларды алгандай мен бүт жерди тартып алдым. Эч ким канатын кыймылдаткан жок, эч ким ооз ачкан жок, эч ким кыңк эткен жок деп жатат. Балта өзү менен чаап жатканга кыйынсынмак беле? Ара өзү менен араалап жатканга менменсинмек беле? Союл өзүн көтөрүп жатканга каршы чыккан сыйт, таяк жыгач эмеске каршы көтөрүлгөн сүйт. Ошон үчүн эгедер Себайот теңир анын семиздерин арыктатат. Анын атактууларынын арасында оттун жалынындай жалын чыгарат. Исраилдин жарыгы от болуп, анын ыйыгы жалын болуп, коко тикендери менен тикенектерин бир күндө жалмап, атактуу токою менен багын түп тамыры менен жок кылат. Ошондо ал алсырап өлүп бара жаткан адамдай болот. Анын токоюнда дарактар ушунчалык аз калгандыктан аларды жаш бала да эсептеп чыгалат. Ошол күнү мындай болот: Исраилдин калдыгы, Жакыптын тукумунун аман калгандары өздөрүн өлтүрүп жаткандарга таянбай калышат. Тескерисинче алар Исраилдин ыйык теңирине чын жүрөктөн таянышат. Калдык кайрылат, Жакыптын калдыгы кудуреттүү Кудайга кайрылат. Анткени сенин элиң Исраил деңиздин түгөнгүс кумундай болсо да калдыгы гана кайрылат. Жок кылуу чечими чыкты, ал акыйкаттыкка толгон. Анткени жок кылуу чечимин Себайот Кудай теңир бүт өлкөдө ишке ашырат. Ошондуктан эгедер Себайот теңир мындай дейт: Сиондо жашаган менин элим, Ашурдан коркпо, ал сени таяк менен чабат, Мисирдей болуп сага сойлуң көтөрөт.
Дагы бир аздан кийин, бир аз эле убакыттан кийин менин сага каршы каарым кайтат. Менин жаалым аларды кырууга бурулат. Сур Орейп аскасынын жанында медиандыктарды кыйраткандагыдай Себайот теңир ага камчы көтөрөт же өзүнүн таягын деңизге көтөрүп, мисирликтерди чөктүргөндөй чөктүрөт. Ошол күнү мындай болот. Ийниңен анын жүгү алынат, мойнуңан анын моюнтуругу алынат, семиздиктен моюнтурук талкаланат. Ал аятка бара жатат. Мигрон аркылуу өтүп бара жатат. Азык түлүгүн мукмаска жыйнап жатат. Тар жерлерден өтүштү. Гебада түнөштү. Рама солкулдады. Шабулдун гибасы туш-тушка качты. Галим кызы улуубуң шыбыйла, сени лайыш уксун, бактысыз Анатот. Мадмейна туш-тушка качып кетти. Гейбимде жашагандар качканга шашылып жатышат. Ал дагы бир күн нопто турат. Ал өзүнүн колу менен Сион тоосун, Иерусалим дөңсөөсүн коркутуп жатат. Мына эгедер Себайот теңир коркунучтуу күч менен бак дарактардын бутактарын жулат, бою менен мактангандар кыйылат, бийик өскөндөрү жерге кулатылат. Токойлордун калың жерлерин темир менен кыят. Лебанон кудуреттүүнүн колунан кулайт. 4 бөлүм. Ортоңордогу чыр-чатак талаш тартыш кайдан чыгат? Дене мүчөлөрүңөрдө согушуп жаткан кумарларыңардан эмеспи? Каалап жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар. Киши өлтүрүп, көрө албастык кылып жатасыңар, бирок эч нерсеге жата албай жатасыңар. Талашып, тартышып, чатакташып жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар, анткени сураган жоксуңар. Сурасаңар да ала албай жатасыңар. Анткени жакшы нерсе үчүн эмес, өзүңөрдүн кумарларыңарды канааттандыруу үчүн сурап жатасыңар. Бузуктук кылуучулар бул дүйнө менен болгон достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби? Бул дүйнө менен дос болууну каалаган адам Кудайдын душманы болуп калат. Же силер ыйык жазуудагы Кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөз жөн эле айтылган деп ойлойсуңарбы? Бирок ал көп ырайым кылат. Ыйык жазууда Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга ырайым кылат деп айтылган. Ошондуктан Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт. Күнөөкөрлөр колуңарды тазалагыла, эки ойлуулар жүрөгүңөрдү тазалагыла. Кайгыргыла, ыйлагыла, боздогула, күлгөндүн ордуна ыйлагыла, кубангандын ордуна кайгыргыла. Теңирдин алдында моюн сунгула, ошондо ал силерди көтөрөт. Бир туугандарым, бири-бириңерди жамандабагыла. Ким бир тууганын жамандаса же соттосо, ал мыйзамды жамандап, мыйзамды соттогон болот. Эгерде сен мыйзамды соттоп жатсаң, анда мыйзамды аткаруучу эмес эле соттоочусуң. Мыйзам чыгаруучу да соттоочу да бирөө, ал куткара да, жок кыла да алат. Жакыныңды соттогудай сен кимсиң? Бүгүн же эртең баланча шаарга барып, ал жерде бир жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер кулак салгыла. Силер эртең эмне болорун билбегендер, силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Анын ордуна Кудай буйрса аман болсок, тигини же муну кылабыз дешиңер керек эле. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Мындай курулай мактанчаактыктын баары жаман нерсе. Демек, ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп, жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот.